Кара Суу районундагы Оомат Агро өрөнчүлүк чарбасы сатып алган бул техника күнүнө 10 тонна пахта терет. Ак алтынды терүүгө жумушчуларды таппай жаткан дыйкандарга бул чоң жардам болду. Техника bilan terбесек, kol terimge kıynalıp gittik. Техника 37 bin 40 bin dolarga özü düştü. Elder kıylanmaydı. Birisi tegiz defляция kılsa, elder zayıfka berse, elderdikinden teret. Бирок аталган техника бардык дыйкандардын түшүмүн жыйноого жетишпейт. Көпчүлүгү кол күчүнүн жардамы менен терилет. Быйыл пахтанын 1 килосун жумушчулар 8-9 сомдон теришүүдө. Быйылкы пахта аябай жакшы болду, аябай түшүмү жакшы болду. Теримчилер аздыгынан ар бир теримчиге 8 сомдон берип, жол кирасына 2000ден берип, же болсо 2400дөн аравандан алып келип атышат. Onun soğukatı var, başkası var, oşentip kayra 10 сомдон расход кетип калып атат. Чыгымы 10 сомдон hem көп кетип калып атат. Ал арада аймакта пахта заводдору да өз ишин баштады. Күн сайын бул жерге дыйкандар тарабынан алып келинген ак алтын үйүлүп жатат. Быйыл ошо бир 7-8 тонна пахта алабыз деп планировать этип атабыз. Быйыл пахта көбүрөөк, анткени былтыр баа кичине кымбат болгон үчүн элдер көбүрөөк айдады пахтаны, Кудай буйрса. Ошо урожай жакшы. Эми жакшы ниеттер менен жумушту баштайлы деп турабыз. Бизде күнүнө 100 тоннага чейин пахта киребиз, баягы сезон учурунда киргизебиз. Дыйкандар менен ошентип иштешебиз. Сезон учурунда 120дан 150ге чейин адамдар иштейт биздин заводдо. Быйыл Кара Сууда жалпы 6060 гектар пахта эгилди. Ал былтыркыга салыштырмалуу 1000 гектарга көп. Дыйкандардын бул техникалык өсүмдүк ыктап жаткандыгынын башкы себеби акыркы жылдары пахтанын баасы көтөрүлүп жаткандыгы. Стратегиялык сыры болгондон кийин муну сөзсүз биринчиден сатып алуу баасына негизинен байланыштуу. Мына былтыркы жылы айыл чарбанын тарыхында биринчи жолу 105 сом, 110 сомго чыкты 1 килограмм чийки пахтанын сатып алуу баасы. Быйыл да ошондой баалым болуп калсын деп дыйкандар күтүп атышат. Эгер ошондой боло турганболсо дыйкандар үчүн бир топ экономик жагынан киреше алуу жагы булактары көбөйөт эле. Райондо орточо түшүмдүүлүк 35 центнерден болот. Ошондо биз 21500, 21700 гектарга тоннага чейин пахта өндүрүлөт быйылкы жылы. Ошону кабыл алуучу азыр райондо 5 пахта иштетүүчү заводдорубуз бар. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 9500 гектар пахта эгилген. Жалпы 30 000 тоннадан ашык пахта жыйналуусу күтүлүп жатат. Алардын 70% Туркияга, калганы Орусия жана башка өлкөлөргө экспорттолот. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.